Азыр биз дагы бир түрлүү тригонометриялык теңдемелерди чыгаруунун жолун карап көрөлү. Бизге мындай тригонометриялык теңдеме берилсе, анда мындай теңдемелерди кандай кылып чыгарарыбызды көргөзөлү. Синус x бөлүнгөн 2 минус пи бөлүнгөн 6 барабар 1 барабардыктын оң жагына чыгарсак минус болуп чыгат. Анда синустун мында мурдакы сабакта эле жазылган формуланы пайдаланабыз. Синустун аргументи x бөлүнгөн 2 минус пи бөлүнгөн 6 болду. Минус барабар. Бул эмне дегендик? Ушул синустун аргументи канча градуска барабар болгондо синустун мааниси минус 1 барабар болот дейт. Синустун мааниси биз билебиз. Муну азыр эки жол менен чыгаралык. Муну синус качан минус 1 барабар болот? 270 градуста. Башкача айтканда 3 пи бөлүнгөн 2 болгондо. 3 пи бөлүнгөн 2 болгондо. Плюс албетте кайра бир тегеренип өзүнүн ордуна келиши керек. К z'ке тиешелүү. Ошентип анда x бөлүнгөн 2-ни алып калабыз. Барабар 3 пи бөлүнгөн 2 минус пи бөлүнгөн 6-ны барабардыктын оң жагына алып өтсөк плюс болуп калат. Пи бөлүнгөн 6 плюс 2 пи к. Мындан к дагы эле бүтүн сан болуш керек, ошондуктан z. X бөлүнгөн 2 барабар 2 бөлчөктү жалпы бөлүмгө келтирсек, жалпы бөлүмү 6 болот. Буга 3төн болгондо анда 9 пи плюс 2 пи к z'ке тиешелүү же бүтүн сан болуш керек. Ошентип x бөлүнгөн 2 барабар 9 пиге 1 пини кошсок 10 пи бөлүнгөн 6 плюс 2 пи к дагы эле бүтүн сан z'ке тиешелүү. Бул жерден x'ти барабардыктын эки жагын тең 2ге көбөйтөлү. 2ге көбөйтөрдө мурда 10 менен 6-ны 2ге кыскартып жиберсек, 10ду кыскартуу деген бөлүү деген түшүндүрөбүз. 10ду 2ге кыскартсак 5тен тиет, 6-ны 2ге кыскартсак 3төн тиет. Эми ушу барабардыктын x бөлүнгөн сол жакта 2 болуп калгандыктан теңдеменин эки жагын 2ге көбөйтөбүз. Анда 10 пи бөлүнгөн 3 плюс 4 пи к. Мында к z'ке тиешелүү болду. Z'ке тиешелүү. Ошентип теңдеменин жообун таптык. Ушул эле теңдемени башкача жол менен дагы чыгаруунун жолун көрсөтөлүк. Себеби азыр биз теңдемени чыгарып жатып, мындай деп алдык. Теңдемени чыгарып жатканда синустун аргументи канча градус болгондо минус 1ге барабар дегенди биз 3 пи бөлүнгөн 2, башкача айтканда 270 градуска деп жооп бердик. Азыр ушул эсепти x бөлүнгөн 2 минус пи бөлүнгөн 6 барабар могул жерде окторду сызсак, анда синус качан минус 1ге барабар болот дейт. Биз мурдакы мисалда, азыркы мисалда 270 градуска барабар деп мына бирекил эмени оң жакка, сол жакка тегеретип алдык. Ушул эле жерге мынтип тегеренбестен сааттын жебеси боюнча кыймылдап могул жерге келсек да болот. Анда минус 1ди биз минус пи бөлүнгөн 2 деп алсак да болот экен. Плюс демейдегидей эле 2 пи к бүтүн сандарга тиешелүү. Демек кайра кайталабыз. X синус мына жерде гана минус 1ге барабар болгондуктан жана 270 градус деп алдык. Эми сааттын жебеси боюнча айландырсак, бул 90 градус, бул терс буруч болуп калды. Анда мында x бөлүнгөн 2 минус пи бөлүнгөн 6 барабар, пи бөлүнгөн 6-ны барабардыктын
оң жагына чыгарып жиберелик. Анда x бөлүнгөн 2 өзү калат. Мынакей x бөлүнгөн 2 калат. Барабар пи бөлүнгөн 2-ни барабардыктын оң жагына чыгарсак, оң плюс белгиси менен чыгат. Минус пи бөлүнгөн 2 плюс 2 пи k дайыма бүтүн сан болушу керек. Z. Анда x бөлүнгөн 2 барабар 2 бөлчөктү жалпы бөлүмгө келтирсек, жалпы бөлүмү 6 болот. Өзүнө 1ден тиет да минус 2ге бөлгөндө 3дөн тийгендиктен минус 3 пи болот. Плюс 2 пи k. Бул жерде k z'ке тиешелүү. Ошентип x бөлүнгөн 2 барабар минус 3дөн 1 пини алып салсак, минус 2 пи калат бөлүнгөн 6 плюс 2 пи k дайыма z болушу керек. Ошентип биз азыр 2 менен 6-ны кыскартып жиберсек, бул жерде 3 калат. Сол жакта x бөлүнгөн 2 болуп калгандыктан теңдеменин 2 бөлүгүн тең 2ге көбөйтөбүз. Анда x бөлүнгөн 2-ни 2ге көбөйтсек x болуп калат. Бул жерде пи бөлүнгөн 3 болгон, муну 2ге көбөйтсөк минус 2 пи бөлүнгөн 3 плюс 4 пи k z'ке тиешелүү. Ошентип биз жанагы эле теңдеменин башкача жолу менен чыгарып алдык. Эми тапкан азыркы чыгарылыш менен мурдагы чыгарылыштын барабар экендигин далилдеп коюу гана калды. 10 пи деген эмне? Пи 180 градус бөлүнгөн 3. Мына берекинин биз радиан эмес градуска айландырып чыгарып жатабыз. Барабар 3 менен 180 кыскарып кетет. Бул жерде 60 калат дагы. Демек бул жер 600 градус болуп калат. Барабар 600 градустан бир толук айланган 360 градус экенин билип, толук айланууну алып салсак, 0 калат, 4 калат, 5тен 240. Демек толук айланууну алып таштасак, анда мунубуз 360 градус плюс 240 градус болуп калат экен дагы. 240 градус. Биз толук айланууну алып таштап 240 градусту алып калсак болот экен. Так, 240 градус деген өзүңөр билесиңер, буга чейин келгенде 180 градус. 180 градуска 40 градусту алыш үчүн 60 градусту кошушубуз керек. Ошондо 240 градус. 60 болгондо анда мына экинчи градус 60 болот десек, мына жерге келди. Ошентип теңдеменин жообу мына жерге келди. Эми экинчи теңдеменин жообун салыштырып көрөлүк. Бир караганда булар бири-бирине барабар эместей көрүнөт. Минус 2 көбөйтүлгөн пинин ордуна 180 градусту коебуз да бөлүнгөн 3. 180 градус менен 3 кыскарып кетет 60 градуста, минус 120 градус. 120 градус деген эмне? Анда сааттын жебесине боюнча тегеретишибиз керек дагы. Бул жерге келгенде 90 градус болду. 120 градус болуш үчүн 30 градуска тегеретишибиз керек экен. Демек биринчиде да экинчиде дагы эки жоона барабар болду. Болгону экинчи жоопту терс бурч менен таптык. Ал эми биринчи жоопто болсо оң бурч менен таптык.